Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, ардактуу замандаштар, Тежере каналыбыздын катталуучулары, Борбор калабыз 2-Ош шаарынын тургундары жана коноктору. Бүгүн Ленина көчөсүндө мына ушундай тазалоо иштери жүрүп аттыр. Жолдун боюндагы чыгып кеткен мекемелерди, кээ бир ишканаларды же болбосо магазиндерди тазалап, андан сырткары жол боюндагы каарып калган мындай эскилиги жеткен дарактарды алып салуу, жолдорду оңдоо иштери жүрүп жаттыр. Ош шаардык мэриясы тарабынан. Ош шаарынын мэри жакшы деп атат буюрса, караңыздарчы. Дарактарды алып, могу жерде кеңейтүү максатында иштеп атышат. Жакта КамАЗ турат, техникалар турат. Көрүп турасыздар. Бул жер кайсы жер десеңиздер, Ленина көчөсү. Такырагы тетиги шаардык соттон баштап берак Ош мамлекеттик университетинин главный негизги корпусунун мекемеси тарабынан бул немеге чейинки аралык тазаланып атты. Тагыраагы филармонияга чейинки жол чырактардын аралыгы. Көрдүңүздөр, ушул жол кеңейтилип аттыр. Бул троллейбустун линиясы, ал эми бул болсо зым башка нерселер. Лотоктурду эски каналчылар иштебей калганда бүт баарын алышыптыр. Ал эми бул жерде дагы ар кандай чыгып кеткен магазин бир нерселер бар болчу, алардын бүт баарын алдырыптыр. Көрдүңүздөр, оңкор тамырларын бүт баарын чыгарып, эртең булардын ордуна жаңы баягындай суу өтчү каналчылар орнотулат. Кызыл сызыктан өтүп кеткен бүт бардык жерлер алынып атат. Снос деген сөз азыркы учурда аягында популярдуу болуп жатат, билип турасыздар. Бул жакта тазалык ишкерлери артынан эле тазалап, жумуш аткарып кетип атыптыр. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат. Бүгүн 23 февраль мырзалардын майрамы менен куттуктап коелу. Ата мекенди коргогон, аскерге барган жигиттер, мырзалар, майрамыңыз менен. Майрамыңыздар куттук болсун. Элтар мамлекеттик телерадио компаниясынын алды бул жер. Көрдүңүздөр. 23 февраль күнгө жекшемби. Ошентсе дагы бул жумушчулар тынбастан жумуш аткарып иштеп атат. Бул жакта техника иштеп атат, көрдүңүздөр. Техника гана, адамдар гана деп атпадыңыздар беле. Мынакей жумуш аткарып атат. Дарактарды алып койшон бул жака. Дарактарды алып койсо эле жумуш болобу, өнүгүү болобу деген дагы суроолор, вопростор жаап бул жакка келип аткан учуру эскертип коелу. Иретке келтирүү нерсеси туура келип атат азырчы. Негизинен шаарды иретке келтирип, андан кийин оңдоо иштерине кадам ташталып атат. Мурун дарак кайсыл жерде болсо, же болсо жыгылып түшкөн болсо, ошол жерде алынып калып кеткен, суунары болгон, бери болгон, асфальт бузулган же тегиндей мындай көйгөйлөр аябагында көп болгондо. Азыр болсо андай маселелердин бүт бардыгы жоюлуп, шаарыбызды, Ош шаарыбызды гүлдөтүү максатында аягында жакшы иш аракеттер жүрүп жатат. Көрүп жатасыздар, Борбор калабыз 2-Ош шаары. Мына ушундай деңгээлде. Мына көрдүңүздөр, бул жерде атайын аксессуарлар сата турган жер. Жолго чыгып кеткен кызыл сызыкка. Бул жерде аптека же болсун, атайын чач тарачканалар бар болчу. Бүт бардыгы кызыл сызыкка чыгып кеткен болчу. Же болбосо адам баса турган жер аягында кичинекей болчу да. Ошолордун бүт бардыгын оңдоп, кеңейтип, мына байкелер, мырзалар иштеп атышат, мына катырып. Бүгүн жумуш. Майрамыңыздар менен адеңиздер. Адеңиздер. Майрам күнүнө карабастан жумуш аткарып атышат. Ийгилик бардыңыздарга. Ден соолук берсин, Алла таала. Мына жумуш деген ушундай болуш керек, иш деген ушундай болуш керек. Көрдүңүздөр да. Дем алыш күндөбөй, майрам күндөбөстөн жумуш аткарып иштеп эмгек кылып атышат. Ийгилик.
Ya dеңіздер. Деңіздер. Техника işte oldu. Екі жерде екі техника. Негізінен біреусі жүзіп кетіп жатады, біреусі осы жүктеп, ташып, салып. Теги жақтарында бар. Көрдіңіздер, бұлар тамырлар аяғында чоң ойған да. Не ол жерге? Латок жон орнатса жаңағындай. Ечілі бұл бойта. Еме жаһанчасындағы көп болған жүрді ерте жазда башталады. Су нараға ташқындап кетеді. Бұл жақтар өтіп кетеді. Же болсын жолға чайы. Арқандай жиған жақтары көп. Дарақтарды алып, орнына жаш көчеттерді отырғызады екен, бұйырса. О шаһар мэриясы. Анан кейбір шул передачаларда шығарылыштарды көргендер, мисал үшін қызыл сызыққа көріп чиіп кеткендерші, өзіңіздерді эле билипчи, мындай жол акысы деген нерсе бар, жардам берели о шаһардын мэрисине. Бул өзүнүн жеке менчигине, же болбосо өзүнүн жеке bir нерсесине камын көрүү максатында эмес, эл үчүн иштеп, ошол жерде көптөгөн агалар, байкелер ийгилик аракет кылып атышат. Ош шаарын оңдойлу, түздөйлү. Экинчи столица Ош шаарды түзөп, бир туристтер келсе дагы, сыртта бирөөлөр келсе дагы көрүп суктана тургандай деңгээлде оңдойлу. Өзүбүз жашаган жерди жакшынан оңдоп алалы деп аракет кылып аткан ушул. Андыктан колго алыш кылалы, аз да болсочу. Жоқ дегенде келіп, мондай чип кеткен жерлер болса, чип кетпіз демек бузалы деп. Кеше күні 1-2 жердегілер ошентип бизден эгер линиябыз чип кеткен болса айтыңыздар, біз өзүбүз эле чыгабыз деп көпчүлүк айтып атышыптыр. Мындай бузабыз эгерде туура эмес жерге чыгып алган болсок депчи. Пайда алып келе албасак дагы зыяныбызды келтирбестен сөз түрдө жардам берели. Шаардык мэрия тарапачы. Мол жақтарында көрдіңіздер да. Мол жер жақындаштырып көрсетті. Толығымен чип кеткен екен. Бұл да бұза башташты. Көрдіңіздер ме? Шаһардын мэри бир жума мурун тагыраагы. Бир жумадан мурунраак ушул жерлерди бузгула деп айтып кеткен болчу. Демек, ошол жумуш күчүнө кирип уже башталды. Ушул жактарды бузуу иштери. Бұл эле эмес да, жумушчулар, ишчилер жетишпей жаткан учуру дагы бар. Шаардын башка аймактарында дагы аябагандай кызуу иш жүрүүдө. Ош шаарына тийиштүү жерлердин бүт бардыгы оңдолууда. Тагыраагы көчөлөр кеңейтилип, тротуарлар, аллеялар буюрса сонун болот деп атат. Ниеттерди чын ыхлас менен коюп, жакшылыкка ниет кылып турсак, бул жер аябагандай тар да. Адам өткөнгөчү. Ушул тегиз кылып, кенен кылып, татынакай кылып, оңдойлу деп турган учуру. Биз да болсо жардам берели, колго алыш кылып. Бул чыгарылышты албетте биздин Кыргызстандан сырткары жүргөн мекендештерибиз көпчүлүгү суранып жаткан учур. Башка 7 облустан 6 облусу ошондой эмне жаңылык болуп жатат, эмне болуп атат деген суранычтар. Чын эле мэр ушундай иштеп атабы, катуу иштеп атабы деп аябагандай сурамжылоо болуп атышат. Ошол суроолорго жооп катарында бул видеону алдык. Негизинен чынында жакшы жумуш болду. Тез жарыя каналы бат, тез жана ошондой эле дал ушундай жакшы жумуштарды болуп жаткан нерселерди чагылдырып көргөзүп беребиз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз дал ушул. Ленина көчөсүндө болду. Тетиги филармониядан 4 көчөдөн Достук көпүрөсүнүн келип кесилиш жеринен бул жагы шаардык сотко чейин. Тагыраагы Ош мамлекеттик университетине чейинки аралык дал ушундай болуп оңдолуп түзөлүп жаткан учур. Дарактар түбү менен эле алынып, жолдор кеңейтилди. Бул да болсо жакшылыкка дейбиз.
жол тыгынын азайтуу максатында кененирээк, ыңгайлуу биз экинчи столицада жашайбыз дегендей сыяктуудай көрүнүштө буюрса жакшы жакка өзгөрөт деген ниетибиз бар, ишеничибиз бар. Аллахым буюрса бардыгыбызга ден соолук берсин, ыйман берсин, чын ыхластуулук берсин. Жумуш жакшы жакка карап жылы берсин. Ушул иштеп жаткан агаларыбызга ден соолук берсин дейли. Урматтуу мекендештер, 23 февраль мырзалардын майрамы менен куттуктайм. Ал эми келе жаткан Рамазан айына жалпы мусулман бир туугандар ден соолук берсин. Буюрса ошол нерселерге даярдык менен, чын ыхластуулук менен кирип баралы. Ош шаарынан салам жалпыңыздарга. Көрдүңүздөр, мына жер аягында тар болсо да, мына жер чип кеткен болот мыназга. Ушул жерден кыпчылып басат элек. Кыйла оңдолуп калыптыр. Ош шаардык мэриясына тийиштүү болгон жерлердин бүт бардыгы снос. Тагыраагы кызыл сызыкка чыгып кеткендердин бардыгы снос болот. Снос деген жазууну жазып кетиштиби? Демек айтышып тигинтип мынтип отурбай эле жылы бериш керек. Ачыгын айткандачы. Эми бул мамлекеттин жери. Жолдун акы. Аллах таала буйруса Кыргызстан жаркыраган өлкөгө жашайбыз буюрса. Ушул 5 өлкөбүздү дагы да болсо көрктөндүрүп алалы. Бар болуңуздар, кийинки чыгарылыштарда буюрса тартып чыгарып турабыз. Биздин каналга дем күч, жакшы комментарий басып туруңуздар. Жардам алуу кызматтары дагы бар бизде. Номерлерге кайрылсаңыздар болот.